урматтуу президентибиз мына бүгүн бизге ушул тапшырмаларды коюп отурат. Мен эми бир мындай сиздерге айтпаган президент өзү келип эле жасап кеткен бир эки жумушту айтып коеюн. Кече бизди Улан Омахан чөкөбүздү урматтуу президент чакырып алып таза мындай айтканда тилдеди да. Эмне үчүн тилдеди? Себеби урматтуу угандар, президентибиз мындан 3 күн алдын ушу көлгө келип, эч кимге айтпастан, реклама деле кылбастан, бирөөгө деле айтпастан, өзү көлдү толук бойдон кыдырып, көлдүн ичиндеги жанагы торлор боюнча ишти жүргүзүп кетти. Бир күн ошо көлдүн ичинде түнөдү. Мына ошол жерде ал киши ошол президентибиз кетип атканда айтты эле, бир ушул эме табылбай калса, тор табылбай калса сүйүнөт элем, кубанат элем. Себеби мына 2 жылдан бери айтып келе жатамын. Былтыры дагы өзүм чыктым эле, ошо текшерип, былтыры көп болчу, быйыл да бир чыгып көрөйүнчү деп, быйыл чыкты дагы өзү. Аны көпчүлүгүңөр билбейсиңер, ал кишинин чыкканын. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ал киши айтып атат, торлор өтө көп экен деп атат. Өтө көп торлорду алып, даже жаңы салынган торлорду алдым деп ушунчалык айтып зейини кейип атат. Эгерде биз ушуну сактай албасак, ушул колубуздан келбесе, аны биз аткара албасак, анда эмне үчүн бул жерде турабыз? Анда эмне үчүн биз экологиялык милиция батальонун түздүк? Анда эмне үчүн биз ушунчалык техникаларды, жаңы оборудованияларды, жаңы шарттарды түзүп берип атабыз? Эмнеге биз ошол президентибиз алдыбызга койгон бир талапты аткара албайбыз? Көлдүн ичинде бир тор болбосун деген. А эмне болду? Ошондуктан талап бул боюнча күчөйт. Ачык айтып коеюн. Талап күчөйт. Бардык органдар, бардык мамлекеттик органдар, бул министрликтер, айрыкча ошолордун арасында координациялык милдетти укук коргоо органдарынан ички иштер министрлигине жүктөлдү. Ар бир ички иштер министрлигинин кызматкери, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери ушул иш боюнча ишти тыгыз алып барышыңар керек. Көлдө бир дагы сетка тарткан болбош керек. Себеби кече ошол президентибиз чогулткан сеткалардын арасында көптөгөн балыктар өлүп калган, канаттуулар өлүп калган, ошо сеткаларга аралашып. Ирип чирип кеткен сеткалар жатат.